радиосу өз уктурууларын Айлампа программасы аркылуу улантат. Биз бүгүн коомчулуктун назарында турган, алардын көңүлүн бурдуруп аткан маселенин тегерегинде талкуу кылмакчыбыз. Бул чет өлкөдөн келген гранттар боюнча. Бүгүнкү күндө канча грант келди, ал кандай жумшалып атат, натыйжасы кандай болууда деген маселени сизди кызыктырса, ойлонтсо, анда түз байланышка чыгып, суроо же пикириңизди айтыңыз. Ал үчүн 68 06 06 телефон номерин терсеңиз болот. Мындан тышкары 0552 68 06 06 WhatsApp номер аркылуу дагы биз ой пикир суроолорго орун беребиз. Студияны мейман менен таныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Акылбек Жапаров. Кош келипсиз, саламатсызбы Акылбек мырза? Мына соңку жылдары Кыргызстанда насыя дагы, анан келген гранттар дагы мындай эсепсиз экендиги, анын баш аягы жок экендиги жөнүндөгү маалыматтар бир топ нааразычылыкты пайда кылып келет. Бүгүн биз гранттар маселесине өзгөчө көңүл бөлгүбүз келет. Сиз парламентте дагы, массалык маалымат каражаттарына берген маектериңизде дагы ушул гранттарды иликтөө боюнча бир иш жүргүзүп, атайын топ түзүү маселесин колго алып келе жатасыз. Анан биз мындай өзүңүз бир анализ чыгарып көрдүңүзбү? Канча грант келген экен, алар кайда кетип атат? Рахмат сурооңузга. Биздин бюджет жана финансы комитетинен мурун финансы министри болуп да иштедиңиз эле деп, анан бир топ депутаттар дагы ушунун аягына чыгып койбойлу биздин созувда. Билбейлиби канча акча алдык, анан ал кандай пайдаланды Кыргызстанда. Өзгөчө канчалык ошо эффективдүү болду, сарамжалдуу болду, кыргыздарга пайдасы тийдиби экономикасына, же пайдасы тийген жокпу деп ушунун тегерегинде кандай пайдаланды Кыргызстан. Айта берели. Анан ошонун негизинде биз азыр эсеп палатасы менен дагы чогуу бирдиктүү, анан кызыктар болгон депутаттар менен бир 8 депутат биригип алып, азыр ушунун үстүнө акыркы 6 айдан бери иштеп атабыз. Буга түрткү болгону бюджет кодексин кабыл алып бүтүрдүк. 2011-жылы баштадым элем ошо бюджет кодексин. Анан кийин аткаруу бийлигине кетип калып, убагында бүтпөй калды эле. Бул созувка келгени бир 2 жылдын ичинде ошо бюджет кодексин бүтүрүп, анан ошонун алкагында азыр мыйзамдуулук пайда болду. Мыйзам чегинде биз азыр ушу бүт министерство, ведомстволордон, региондордон ушу талап кылганга мүмкүнчүлүк кабыл алдык да. Айтор ар бир Кыргызстандын жараны, ошонун өкүлү болгон парламент дагы бүгүнкү күнү ушу акчаны кимден алдыңар, анан каяка сарптадыңар дегенге мүмкүнчүлүк пайда болду, механизм. Ошонун алкагында мына мисалы былтыр ноябрда бизге берип атат 402 кредит анан гранттык макулдашууларга кол койгон экенбиз 92-жылдан бери. Ушунун алкагында биз 7 миллиард 108 миллион долларду уже алып турабыз кредит катары. Анан 2 миллиард 778 миллион долларды грант катары алып турабыз да. Эми жалпы жонунан бир 3 миллиард доллардын тегерегинде грант алып турабыз да. Анан ушу гранттын дээрлик көпчүлүгү эле ушу консультацияларга, брифингтерге, командировкаларга, окутууга, анан айрым учурларда программаны сатып бердик компьютерге деген эле нерселер да. Кээде китеп чыгардык. Ушу конституциянын бир бөлүгүн чыгардык же бир законду чыгардык деп эле ушул экинин баары 3 миллиард сом ушундай нерселерге кеткен экен да. Мына 2005-жылы финансы министри болуп келип карасам бир 15-20%ке чейин өзлөрүнүн консультацияларына кетишкен да. Биз 5%тан ашпасын деген чектөө киргизгенбиз. Анан тилекке каршы кийин мына 12-жылы келгенде аягына чыгара албай калдым. Улам бир жаңы премьер келгенде эле жаңы көз караш менен болуп отуруп, Минэкономго гранттардын баары Минэкономго өткөзүп ийишиптир. Силер ошону карагыла депчи. Минфин учет жүргүзө албай калыптыр да ошондон кийин. Менин оюм боюнча бир жерде кредити, грантада бир жерде учету болуш керек. Ал эми эффективдүүлүгүн жагын Минэконом караса болмок. Мына ушундай чаржайыт болгондуктан бүгүн мына 5 айдан бери биз ошо 3 миллиардтын аягынан таппай атабыз да. Ар бир министерство, ведомствого айтып атабыз. Ар кайсы ведомствого шылтоо болуп ар кайсы ведомство өзүнчө ОРП деп коет, отдел реализация проекта түзүп алышкан. Ар бир өзүнчө жанагындай командировка, брифинг, общественные слушания, анан НПО, анан средства массовой информации деп эле болгон акчанын баары мына 3 миллиард деген, бул эми 210 миллиард сом
баш аягы жок бүгүнкү күнү. Муну элге айтып коюшубуз керек. Мунун артында эми баары ушунун баарын эле бүт жеп алды дегенден эмес. Бул просто пайдасы анча катуу тийбеген элге, экономикага таптакыр андай түздөн түз тиешеси жок. Балким кыйыр жагынан кээ бир мыйзамдар туура чыгып, ошолор аркылуу да бутуна туруп кетип аткандарыбыз. Мына ушундай биринчи бүтүмдү ушундай кылсак болот да. Акчаны алганбыз. 26 жылдан бери 3 миллиард долларга чейин грант алганбыз. Бирок ушундан эффективдүү пайда көрө албай койдук да. Бул жерде ушул эгерде биз натыйжалуу пайдасын көрө албасак, анын кайда кеткенин билбесек, анда эл аралык грант берген донор уюмдардын ишеними кандай болот бизге? Биз ошондуктан бул боюнча дагы жаңы механизмдерин иштеп чыгайлы деп атабыз. Биз эми ким күнөөлүү, анан кимди камайбыз дегендин үстүндө иштеген жокпуз. Ал күнөөлүүлөрдүн баарын үчүн укук коргоо органдары бар да. Биз материалдарды беребиз, алар күнөөсү бар жок экенин сот аныктап анан чечет. Бирок мындан аркысын мурунку биздин кетирген кемчиликтерди азыркы жетекчилер кийинки муун ушуну кетирбесе экен деп атабыз да. Ар бир грантты алганда бул жөн эле бекер акча экен. Орустар айтканда дареному коню в зубы не смотрит дей бербей, биз бөлөк өлкөлөрдүн ыкмаларын колдонсок. Мына ошол эле Грузия өлкөсү, алар атайын өзүнчө топ түзүп алып, мына силер бир жакынкы 10 жылда 550 миллион доллар белесиңер, мисалы Азия өнүктүрүү банкына. Ошонун бир 100 миллион доллары грант болот экен, 450 миллиону кредит болот экен. Силер жалпы жонунан 550 бербей эле койгула 10 жылда. Силер 450 же 500 миллион бергиле, бирок бул конкреттүү түрдө программага. Мына бул биздин өзүбүздүн проектибизди иштеп чыктык. Ушу элге пайдасы тие турган деп жана дом юстиция деп коет. Мисалы, бир финансовый институттан акча алып туруп, бүт баарын ошого бүтүрүп алган да. Азыр мына биз ГРСка жаңы киргизип атпайбызбы? Электронный данные, цифровой экономика деп. Алар ошондой бир программаны шакет киргизип бүтүрүп алган да. Мындан аркыларын биз ошондой кылсакпы деп атабыз да. Анан дагы бир жагдайда, мисалы, ушул алынган гранттар мындай максаттуу жумшалбай жатат деген мисалдар көбүрөөк да. Ошол эле инфраструктураны оңдоого жумшабай, кээде мисалы бир пайда алып келчү бир өндүрүшкө жумшаганга же ошондой тармактарга жумшаса болобу, же болбосо бул грант берген өлкөлөр өзүнүн шартын коёбу? Булар шарттарын коет. Мисалы, эң көп кредит алгандардын бири бул финансы министрлиги дагы, кредит дагы, грант дагы бул түздөн түз бюджеттти колдоо боюнча. Бирок бюджетти биз колдоп беребиз, мисалы 30 миллион евро беребиз, доллар беребиз. Силер ишкерлерге шарт түзүп бергиле дейт да. Мына ошонун жакшы шартын түзбөй атабыз. Же болбосо алар берген акчалардын баарын мына быйыл премьер-министр жаңы ушул ыкмага өттү, Абылгазиевдин өкмөтү болгон өзүбүздүн күчүбүзгө аракет кылып биздин салыктын эсеби менен жашайбыз. Келген гранттардын баарын тең биз өнүгүүгө жумшайбыз деп, мына биринчи 30 премьердин арасынан биринчи ушу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич биринчи жолу парламентке айтып, быйыл ошонун үстүндө иштей баштады да. Биз аны бюджетти колдоо катары алып, бирок ошону өндүрүш болобу, өнүгүү болобу, кайра киреш алып келе турган жерге, киреш алып келе турган жактарга биз жумшасак болот. Бирок өзүбүздүн акчабыз менен эле ошо реформаларды жүргүзсөк болот да. Уланталы программабызда азыр байланышка чыккан угарманга кезек берейин. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, угат атабыз сизди. Депутат Акылбек Жапаровго бир суроо бар эле. Гранттар боюнча болсо айтыңыз. Жок, грант эмес, мындай суроо, личный суроолор боюнча. Эми жеке суроолорду башка учурда берсеңиздер, анткени азыр гранттар боюнча сүйлөшүп аттык эле. Бизге келген суроого жооп алсак, 3 миллиард доллар айттыңыз. Кайда кеткенин билбесеңиздер, президент тег өзү билеби бул боюнча деп кайрылат. 3 миллиард доллар кайда кеткенин биз билебиз. Бирок сарамжалдуу эмес, эффективдүү эмес пайдаланган деп биз айтып атабыз да. Бүгүнкү күнү учету бар. Жана биз алып келген, биз кол койгон 402 макулдашуулардын арасында грант канча экени бар. Бул 2 миллиард 775 миллион доллар. Бирок ушунун баары тең эффективдүү эмес. Ар кайсы институттар менен чачырап кетип калган да. Министерство, ведомство, агентство, органы местного самоуправления, Верховный суд. Ушу ар бир тармакка чачырап кете берген. Толук мындай үстүнөн караган мындай картина болгон эмес да. Буга чейинкиси. Келди, болду. Кредиттин бир бөлүгү грант болот, ошо эми кете берсин. Ансыз булар бербейт экен деп өзлөрүнүн консультацияларына анан жанагы кыргыздарды алып барып чет мамлекетке ошолорду көрсөтүп келели. Жол курганды биз көрсөтүп келели дейт. Эми жол курган технология дүйнө жүзүндө баары эле бир, бирок ошону барып көрсөтүп келели дейт. Биздикилер 30 өкмөт алмашты. Улам жаңы келген эле мени алып барып кел дейт да.
Ал барып көрүп келип анан Кыргызстанга киргизгиче отставкага кетип калат. Мына ушул эркинден бир топ акча атабыз да. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Саламатсыздар. Нурали Бишкектен чалып атырмын. Айтыңыз. Мен суроом мусор боюнча да 22 миллион евро грант келди эле Кулматовдун убагында. Анан жакында эле да 11 миллион евро келди эле, анын 7 миллион уже жандай кофе брейктерге консультация кетип калды деп айтып атат да, ошол боюнча кандай бир иш козголобу? Жарым эле ошо. Бул боюнча мен билгенден Бишкек шаарына келген Европанын өнүктүрүү банкынан акча келип 22 миллион евро ошо жакшы ишке ашпай атат да. Биринчи фазасы менен токтоп калды. Азыркы жаңы келген мэр ошонун үстүндө иштеп атат. Укук коргоо органдары кылмыш ишин козголду деп мен да интернеттен окудум. Биз ушундай грантты анан кредиттердин баарынын үстүндө иштеп атабыз. Азыр иликтеп бүтүп, буюрса 1-майга чейин бүт элге көрсөтүп беребиз. Каяка канча акча кеткен, ошонун негизинде биздин балансты. Бухгалтерияны түшүнгөн кишилер бар. Биз баланс калышыбыз керек да бирдеме бүтсө. Командировка барып келген кишилердин баары отчет жазыш керек эле. Ошонун эмне пайдасы бар экен? Мисалы, Бельгияга барып келдим, Кыргызстанга ушуну колдонсо болот экен. Мен ушу китепти, методологияны алып келдим деп бир отчетторун жазыш керек эле. Ошонун негизинде внедрение болуш керек эле. Кыргызстандын ичинде кайсы бир бурчун, көчөсүн, эмнесин оңдодук деген. Мына ошол ыкмалардын баарын карайбыз. Сиз айтып аткан боюнча өзүнчө дагы биз сизге информация берели азыр бүткөндөн кийин. Дагы бир маселе, мына былтыркы жылы президенттин Кытайга жасаган иш сапарында сиз да бардыңыз эле. Ошондо Кытай Кыргызстанга кайтарымсыз грант катары 600 миллион юан жардам бермей болгондугу белгилүү. Мына ушул гранттын дагы кайда, кантип жумшала тургандыгы так мындай механизмдер менен көрсөтүлдүбү же ал дагы ушул буга чейинкидей болуп кетпейби деген дагы коомчулукта чочулоо бар да? Жок, бүгүнкү күнү ошонун үстүндө өзүңүздөр билесиздер, 2-жылдан бери региондорду өнүктүрүү жылы деп айтылып атат. Анан мен ошо чогуу отуруп сүйлөшүүлөр жүрүп атканда дагы баамдап калдым, байкап азыр ошонун үстүндө кыргыз өкмөтү иштеп атат. Өзгөчө ушу таза сууга суроо талабын аягына чейин чыгарайын, региондорду өнүктүрүү боюнча ушуга жумшасакпы деген президенттин сунушун урматтуу Си Цзиньпин дагы колдоду. Ошонун үстүндө азыр өкмөт ушул механизмин иштеп атат. Бирок мына мурун дагы 100 миллион доллар беришкен, алар дагы кредитке беришкен. Аны Бишкек жолдорун оңдойбуз деп мурунку жетекчилер жибергенде мен айттым ошондо. Урматтуу жетекчилер, силер ушу бир 2 карьер ала албайсыңар. 100 миллион доллар келди. Бишкектин тегерегинен бир 2 карьер Бишкек шаарындагы мэр албайсыңбы? Анан ошого асфальтобетонный заводдон жаңы техника албайсыңбы? Анан жерлерди оңдой турган техникалар дагы сатып албайсыңбы дагы? 100 миллион долларга сен 100 эле километр жазабай, 1000 километр жазабайсың. Десек, тилекке каршы укпай коюшту. Жок, биз деген ушундай кылабыз. Биз деген мына моментальный результат 1 жылдын ичинде кылышыбыз керек деп 100 километрди ар кайсы жерден 500 метр, 200 метр, 300 метр болуп, андай деле көп катуу байкалган жок. Кээ бир жерлер оңолмуш болду. Анан Кытайдын компаниялары келди дагы кайра кетип калды. Мына биз ушундай ыкмаларды өзгөртсөкпү деп атабыз да. Грантты берсеңер дагы биздикилер менен чогуу совместный предприятие түзгүлө. Биздикилер иштесин. Анан грантта дагы биз кийин эффективдүү, анан пайдалуу жагын карайлы деп. Ошол эле 100 миллион долларга түзгөндө дагы мындай биргеликте иш түзүлсө, комплекстүү план түзүлсө. Биз жактан кетип атат да, өзгөчө бизден кетип атат. Биз өзүбүз алардын баарын айта албайлы, анан алар дагы келип бизден сураса биз билбейбиз. Биздин профессионалдык деңгээлдерибиз жетпейт. Ошо эл аралык нормалар боюнча кагаз жазгангачы. Анан кагаз жазганга киши бер десең, ал тараптан ал киши ал өзүн билгендей жазып берет да. Анан ошентип эле анан кыргыздар биз кичине ошол жерден баягы макулдашууну жазаардын астында кол коюп аткан убакта эле утулуп калып атабыз да. Ушу макулдашуу демекчи да бир суроом бар эле, бирок байланыштагы угарманды уккандан кийин берейин. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, өзүңүз тааныштырсаңыз. Мен бир суроо берейин дедим эле. Мисалы үчүн эми кредит берилгенде бул направлениясы бар келет деңиз. Мына гранттарды берип атасыздар. Сиздер айтып атасыздар, гранттарды эффективдүү колдонбой атабыз. Ошо грант берген мамлекеттер ошо акчасын контроль кыла албайбы? Жөн эле берип кое береби? Жок, алар дагы контроль кылышат. Алардын дагы парламенти бар. Бирок эми алар 3 жылда бир же 5 жылда бир жолу отчет берип коет парламентине. Анан тилекке каршы бизге отчет берилбейт экен да.
Мына биз азыр Тышкы иштер министрлигинен сурап атабыз. Американын өнүктүрүү агенттиги бар, USAID деген. Ошо канча акчаны каяка сарптады? Мен билгенден 2008-жылы эле бир 58 миллион долларды ушу Кыргызстандагы демократияны колдоо үчүн. Ошонун ичинде анан кичинекей бир 2-3 компоненти менен экономикага жардам берүү үчүн дегендер дагы бар эле. Азыр биз ошондойду Германиянын эмесинен суранып атабыз. Турциянын ТИКА деген атайын агентстволор бар. Мунун баарында бир гана кемчилик кетип атат. Мен тилекке каршы өкмөттүн мүчөсү, биринчи вице-премьерге чейин жеттим, бирок эми тышкы саясат бөлөк жакта болгондуктан мен сунушум бүгүнкүгө чейин өтпөй келатат да. Мен айтып атам, Японияга бир эле областты бербейли. Баткен же Нарын областын берели дагы Япония бир эле областты көтөрүп чыкпайбы? Жолун, здравоохранениясын, образованиясын баарын айтор. Япониядай бир татнакай кылып чыкпайбы? Америкадагы бир эле область албайбы? Ушундай бир 6 чоң өнүккөн өлкөгө Орусияны кошуп туруп бир көтөрүп койбойлу, 6 жерге бөлүп койбойлу. Андан ары майдаланабыз десек, бизде 40 посольство бар экен. Анда 40 посольствого 40 районду бербейли. Ушуга кыргыздарымда ичибизде тар кылбай, шефке алуу сыяктуу болот экен да. Кылып туруп, мына бөлөк мамлекеттерде ушул ыкманы колдонгондо, анан ал жерге да татнакай Япониянын, Германиянын желегин, орустардын желегин илип коюп, мына ушул эки региондо бүт баарын башына аягына чейин, дарылоосунан баштап окутууга чейин, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ушу өлкө жардам берип атат бизге. Мына ушундай образцовый болду деген ыкмага азыр ушунун жыйынтыгы менен дагы кайра дагы бир жолу сунуш кылып көрөйүн деп атам. Укпай турган болсо мыйзам жазайын деп атам да. Биз мыйзам дагы жаза баштадык да. Мындан ары ушундай кылайлычы. Кийин келгенде өлкөнүн жетекчилери көп эле келип кетип атпайбы бизгечи. Ошондо келатканда мына бир областка Турция келип, мына ушул областтын карагылачы кандай татнакай кылды деп айтып койгон үчүн да. Улантабыз, биз бүгүн өлкөгө келген гранттардын пайдаланышы тууралуу сөз кылып жатабыз. Суроолорго жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Акылбек Жапаров жооп берип жатат. Айлампа 68-06-06 телефон номерин терсеңиз болот. Акылбек мырза, жана биз айтып атпайбызбы, келишимдер боюнча депчи, буга чейин алынган насыябы же келишимдердин бардыгы башка англис тилинде жазылгандыгы үчүн дагы бир топ калпыстыктар кетти деп айтылды. Бул өзгөчө мына Бишкек ТЭЦиндеги кырдаалга байланыштуу байма-бай көтөрүлбөдүбү? Ошондо сиз айттыңыз, кредит, гранттык келишимдер мындан кийин мамлекеттик тилде дагы жазылышы керек деп. Бул колдоо таап атабы? Бүгүнкү күнү концепциясын парламентте колдоп беришти, комитеттен өттүк. Азыр экинчи окууга келатабыз. Көчөгүн эле тышкы иштер министри менен финансы министринин өкүлдөрүн чакырып мен сүйлөштүм дагы бир жолу. Ушу 402 келишимди биринчи англис тилинде кол койгон экенбиз. Бирок жанында анан орус тили болгон да. Мен мисалы финансы министри болуп турганда биринчи орус тилин баарын окуп чыгып, кол коюп, англис тилин болсо арткы барагына бүт баарына кол койдурчумун. Анткени англис тилин мен билбейм да. Анан алардын аргументи бир эле болуп атат. Балким ошо эл аралык институттар көнбөй койсо кандай болот депчи. Мен айтып атам, эл аралык бүт институттар Африкадагы элдердин кайсы тилинде болсо, ошо тилинде деле бир кредиттин бир нускасы ошо тилинде болот деп, анан мына ушу ТЭЦтен кийин биз жыйынтык чыгарып, ушу жазып атабыз, англис тилинде болсун, бирок жанында орус тили болсун. Такыр эле айлаңар кетсе. А так мамлекеттик тилде кредит болсун. Бул 40 жылдан кийин бериле турган, 20 жылдан кийин бериле турган кредиттер болгондон кийин биздин небере балдарыбыз мындан ары кыргызча так сүйлөп билер, ошону окуп үйрөнө беришсин деп атабыз да. Анан жанагындай англис тилинде колун бурап туруп кол кое турган нерселерди жок кылайлы деп атабыз. ТЭЦтин трагедиясы буга чейин финансы министрлери сүйлөшчү. Акчаны каяктан алабыз, кайсы мөөнөткө алабыз, кантип кайра беребиз дегенде. Тактап бүткөндөн кийин анан бөлөк министерство, ведомстволор барчы да. Бул саам болсо, биринчи ал тиги министрликтер аларга эмне, жол куруучуга жол керек, энергетикага энергетика керек дегендей, акчасын ким кайтарат, алардын башы ооруган эмес да. Мына ушундан ушу трагедияга келип кабылып атабыз. Мындан ары финансы министри биринчи барып, биз бул мыйзамды 2005-жылы эле баарын иретке келип коюп койгонбуз. Финансы министри биринчи ала турганды дагы, бере турганды тактап бүткөндөн кийин гана анан бөлөк министерство, ведомстволор менен акчаны бөлүштүрүш керек. Угатабыз, сизде саламатсызбы? Саламатсызбы. Кулак сизде, айтыңыз. Мен бул жогорку кеңештин депутатына суроо берейин дедим эле. Гранттар боюнча. Ооба, билем, гранттар боюнча. Сиз мен эстешимче, министр финансы болуп иштеп тургансыз. Ошол мезгилдерде
ушул гранттарды көзөмөл кылууга мүмкүнчүлүк болгон жокпу? Бул биринчи суроом. Экинчиден, ошол мезгилдерде сиз ХИПикке киришибиз керек деген дагы суроо көтөрүп чыккандай болгонсуз, мен жаңылбасам. Ошонун канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар эле? Рахмат. Эми биринчиден биз ошол убакта реттей баштаганбыз. Тилекке каршы ошо менен финанс министринен кеткенден эле кайра бул жумуш базаңдап токтоп калып, азыр мына баш аягын таппай атабыз. 4 жыл финанс министри болдум. Ошол убакта атайын управление түзүп, программа госинвестиций деп коет, ошо кредит менен гранттарды тескей турган управленияны, анан управление внешнего долга деп 2 управленияны түзүп, азыр мына учеттун баары ошонун негизинде жүргүзүлүп атат да, ошо убактагы киргизип кеткен системанын алкагында. Мен кеткенден эле гранттарды Минэкономго берип салышкан экен, кайра ордуна келтиртебиз. Ал эми ХИПик программасына тилекке каршы анда жалгыз болуп калдым, жана койго паспорт берем дегендей эле 2 миллиард сырткы карыздын 1 миллиардын кечебиз деген, анан бир гана алардын суроо талабы болчу. Ушу энергетика тармагында 42% потеря дегенге биз ишенбейбиз. Силердин тең кесиңердин баары электроэнергия чыгарса ошонун баары жоголуп кетти дегенге биз ишенбейбиз. Ошондуктан ушуну жокту бул жоготуу, коммерциялык жоготуу жөнүндө. Коммерциялык жоготуулар 42%ке чейин болчу да ал убакта. Биз буга ишенбейбиз. Муну жөн эле коррупция кылып сатып атасыңар. Ушуну 20%ке түшүрө турган болсоңор, биз силердин тышкы карызыңардын теңин кечкенге даярбыз депчи. Негизгиси бул программасы Африка өлкөлөрүнөн башталган. Аябай тың айым финанс министри болуп, анан ошо Вульфенсон деген бүткүл дүйнөлүк банктын президентин Африкага алып келип, анан бүт өлкөлөрүн кыдырып чыкса, бүт эле карыз да. Алар айтышкан да, бүткүл дүйнөлүк банк, МВФ силер бизге акча берсиңер. Биз костюм шум кийип, джунглидан чыгып алып, саваннадан, анан силер айткандын баарын жасасак эмне үчүн бизде диктаторлор пайда болду? Элдер кайра жакыр жашай баштады дегенде, алар анан тең биз дагы моралдык укуктан 50% мойнубузга алайлы, эгерде өнүгүү программаңар болсо деп мен анда өнүгүү программасын жазып чыккам, 3 жылдык стратегия развития страны деп. Ошо программаңар болсо, анан ар бир өлкөнүн чоң бир мүчөлүштүк болуп аткан жери бар да. Бизде ошондо алар айткан энергетика тармагында мүчөлүштөрүңөр бар. Ушуну оңдосоңор тең карызын кечебиз деп. Мына 2 миллиардтын 1 миллиардын кечип коймокпуз ошо. Бүгүн деле ошол ойдосузбу же бүгүн? Жок, мен бүгүн дагы ошо ойдомун. Бөлөк дагы көп программалар бар, тышкы карызды кечүү боюнча. Бирок ошо боюнча жакшы көңүл бөлүнүп иштебей атат да. Улантабыз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Кулак сизде, айтыңыз. Сиз айтсаңыз, урматтуу депутат. Грант берген кайсы мамлекет болбосун, өздөрү 4-5 жылда бир эле жолу парламент отчет алып коюшат экен, отчет берип коюшат экен деп атпайсыздарбы? Алар кандай бизде бергенде, грантты бергенде талап коюлат деп атпайсыздарбы? Эми ошо берген, грантты берген мамлекет эмне пайда табат? Жөн эле акчаны чача береби мисалы? Кандай кызыкчылыгы бар деп атат? Аркасында бирдеме болуш керек. Жок, бар, мунун баары мына өнүктүрүү институттарынын баары, бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, эл аралык валюттук фонд, анан жалаң өнүгүп аткан өлкөлөр. Булар жер жүзү боюнча өнүксө экен дейт да. Анткени бөлөк Азия, Африка, Латинская Америкада элдер жакыр жашаса, алардын дээрлик көпчүлүгү кайра ошолорго көчүп барып атпайбы? Ошондуктан алар жерлерде алардын ички саясаты, ички чоң глобалдуу саясаты ушундай. Ар бир эл бизге турист катары эле келсе дейт да. Атак өзлөрүнүн региондоруна өзлөрү өнүгүп өсүп кетсе деген шарттарды ошолорду карап турушат да. Жана демократияны да ошон үчүн киргизишет. Жанагындай диктаторлор өмүр бою жашап, өзлөрү эле бир үй бүлө жашай берип, калган элдердин баары жакыр болбосун деген түпкү ойлорунун баары булардыкы жакшы эле. Бирок алардын түшүнүгү биздин реальность менен, биздин бүгүнкү турмуш менен дал келбей калып атат. Ошону биз жакшы өздөштүрө албай атабыз да. Угатабыз, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кулак сизде, айтыңыз. Атым Жылдызбек. Чындап эле мындайда биз алып атабыз, эми гранттан коркпош керек. Эң чоң держава болгон Америка дер грант менен жашап атпайбы. Бирок ошону саламжалдуу туура колдоно албай атпайбыз. Мына жол десеңиз, жолдун акыбалын караңыз. Мына азыр эле кереп атасың, уже бир жылга жетпейт да. Өкүнүчтүү нерсе ошону биз колдоно албай атпайбыз. Акылбек Жапарович, анан айтсаңыз, мына кечеги эле сот реформаласына дегенде 15 миллион евронун аягын таппай атабыз. Келген акча кайда кетип атат? Ушуну бир иликтеп койсоңуздар. Анан биз да калып атабыз да карыз кылып. Анан ошонун аягы чыкпайт.
Анан эми Кытайдан башка жактан алып атабыз, башка таза суу башка болуп атат, берет. Эми мындай нерсе кайра кайталанып турат, себеби баарыбыз бири-бирибизге көз карандыбыз да. Ошондон мен ойлойм, ушуну алганда да бир жогорку кеңеш бир көзөмөлдөп карап койсоңуздар, кайда кетип атат, эмне болуп атат. Анан карыз мындай безбазмел келгендер, безбазмел эмес, процентме келгендер бар, жакында да төлөйбүз. Ушундай нерсени кайда кетип атат, 1 тыйындан бери эсептебесек, шу эгемендик алган жылдан баштап ойду баштыгы чачылып кетти да. Рахмат. Пикирин билдирди. Сиздин оюңузга биз толугу менен кошулабыз. Мындан ары 3 окууда анан ТО менен атайын бул акча каяка кетет. Ошонун негизинде биз эмне пайда алабыз деген суроо талаптардын баары ар бир комитетте коюла баштады. Ушул жылдын аягына чейин биз мына бул иликтөөнү бүтүргөндөн кийин дагы механизмин, методологиянын баарын өзгөртүп, ордуна коюп койбосок, ато президент баланча жакка баратат, же бөлөк өлкөнүн президенти келип атат, бачым кол койгула деп коркутуп, үркүтүп атып эле кол койдуруп алышып, аягында парламент өзү күнөөлүү болуп кала турган бир топ депутаттар. Бирок күнөөнү мойнуна албай келатат, парламент. Уланталы сиз биздин программаны радио аркылуу гана укпастан, Facebook, YouTube'дагы баракчаларыбыз аркылуу көрүп, угуп, анан ошол жакка дагы суроо же пикириңизди калтырып койсоңуз болот. Акылбек мырза, мына Кыргызстандын тарыхында, эгер жаңылбасам, биринчи жолу бюджеттик кодекс кабыл алынды. Бул кодекстин кабыл алынышы менен ошо биз сөз кылып аткан азыркы гранттык келишимдерди же гранттардын кайда жумшалгандыгын, анын натыйжалуулугун бир иретке салууга мүмкүнчүлүк түзүп береби? Атайын ошо механизмдердин баары каралды. Мурун чаржайт ар кайсы закондордо бар болчу, эл аралык закондун негизинде биз грант алып атабыз, кредит алып атабыз деп. Быйыл болсо ошо бюджеттик кодекске президент кол койгондон баштап ар бир жаран, анын жарандардын өкүлү болгон парламент мына ушунун баарын ордуна коюп иреттөөгө мүмкүнчүлүк алдык да. Мына ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз. Азыр көп угармандарыбыз тышкы карыз боюнча да кайрылып атышат. Мен аны программанын аягында берейин, эгер убакыт артса. Кийинки угарманды угайлык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп атабыз сизди. Кубанычбек Бишкек шаарынан. Акылбек мырза, мына азыр бизде гранттардын көпчүлүгү бул Министерство здравоохранения жакка көп берилет. Анан аякта проекти кылып, грант кылып, бир реформаны же бирдемени башташат, анан кийин ошол акча түгөнгөндөн кийин ал токтоп калат. Кайра грант издеп башташат. Ошол бир мындай түбөлүк кала турган же дальше андан ары биздин бюджет каржылай турган нерсе болобу, ушул жагында бир жакшылап карап ойлонуп көрүш керек экен да. Туура, абдан туура айтып атасыз. Мисалы азыр мына Фучукте жаңы больницаны түрк өкмөтү куруп берди. Ошто курулуп атат. Чоң жакшынакай бир больницабыз. Национальный госпиталдын ичинде урология центрин дагы Кытай өлкөсү куруп берген. Мына ушуларды кийин иштетип кетишти. Биз эми өзүбүз камтышыбыз керек, бюджеттен карашыбыз керек да. Бул абдан туура нерсе. Биз айрым учурларда мына мисалы лесное хозяйство деп коет, мен жумуш жок жүргөндө тоолорду кыдырдым да басып. Анан жылына эле 1000 гектар айдайбыз дейт. Каякта 1000 гектар айдаганыңарды көрсөткүлөчү десем, анын баарын ото басып кетип атпайбы дейт. Жылына биз 10 гектар же 20 гектар айдайбыз. Эмнеге ото басып атат? Карабайсыңар десем, муну караганга 3 жылга чейин карасаң, жана ёлкаларды өстүрүп аткан арчаларды 3 жылга чейин карасаң ал өсүп кетсе бүттү, эч кимге моюн бербейт экен да. Ушуга бизге акча төлөбөйт дейт. Кайра жаңы тиккенге төлөйт, бирок муну 3 жыл караганга төлөбөйт дейт. Мына биз гранттарыбыз да ошондой болуп атат да. Компьютерлерди алып алабыз, программное обеспечение деп коет, аны жыл сайын жаңылантпайбыз. Же болбосо ошол эле компьютер бир жылда бир жолу жаңы алмашып туруш керек да. Ал элдин баары үйрөнүп алып атышат, компьютер эски, баары дагы гранттын кайра пайдасыз болуп калып атат да. Бул жагынан абдан туура көтөрүп атасыз суроолорду. Биз ошон үчүн мындан кийинки гранттын баарын баланска коюп, анан кийин иштеп кете турган тармактарга. Анан ошону эмдиги жылкынын бюджетине киргизип, ошону карап турганга дагы биз акчаларды бөлсөкпү деген оюбуз бар. Суроолорго жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Акылбек Жапаров жооп берип атат. Сиз угуп жаткан айлампа мындан тышкары 0552 68 06 06 телефон номерин терсеңиз дагы болот. Азыр угарманга кезек берейинчи. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Рашоен. Катабыз сизде сурооңуз? Каныбек Канчан. Акылбек мырза, менин эки суроом бар сизге. Биз финансылык инвесторлорду тартпастан эмне дайым эле стратегиялык инвесторлорду тартып атабыз Кыргызстанда. Эмне ушул 20-30 жылга жакындап калды, өзүнүн эмеле даярдалган жокпу бизде тол кен иштете турган специалисттер? Бул биринчи. Экинчиси. Гранттар боюнча берсек суроону. Азыр берип алайынчы эми. Акылбек мырза,
Панкратовдон башка жокпу бизде экономист. Ошо гранттар алганда эмне грант 100% бизге бекер берилеби? Ошону түшүндүрүп коюңузчу, рахмат. Гранттар 100% бекер берилет. Бирок өзлөрү алар ошо шарттарын айтат да, биз бул билим берүү тармагына берет элек. Анан билим берүү тармагынын ичинен силердин эң чоң көйгөйүңөр китеп чыкпайт экен, китепке берет элек деген ушундай шарттарды коет да. Же болбосо силердин бюджетиңерге акча берели, силер билим берүү тармагына дагы мындай кылып жардам бересиңер деген шарттарды коет. Бирок ошо шарттарды кыргыздар өзүбүз иштеп чыксак, алар дагы ошого көнөт да. Биз ошо иштеп чыкканга кичине жалкоолук кылып атабыз, анан профессионалдык деңгээлдерибиз жетпей калып атат. Дагы бир маселе да, мисалы биз гранттар дегенде сөз кылганда бул көбүрөөк ошо келип аткан каражаттар акчалай түрүндө айтып атабыз. Бирок ошол эле учурда гранттар бул техникалык түрдө дагы келип атпайбы? Мисалы, эң эле жөнөкөй бир мисалды айтайын. Түштүктө бир ооруканадагы келген кымбат баалуу жанагыдай медициналык аппараттар чаң басып иштебей келгенден кийин эле жарактан чыгып калган фактылар бар да. Анан аны ким көзөмөлдүккө алат? Ошого дагы толук бир инвентаризация жасаса болобу? Азыр бүт Кыргызстан боюнча инвентаризация жүрүп атат. Ошонун ичинде гранттар боюнча дагы жүрүп атат. Аягына чыгарабыз муну. Бир 10 жылдан бери ушунун үстүнөн алек болуп келатам. Бирок мына буюрса быйыл дагы аягына чыгарайлы деп атабыз. Туура айтып атасыз. УЗИни алабыз. Анын же болбосо жанагы гемодиализный аппараттарды алабыз. Ага запасной бөлүктөрү керек да. Биз жанагы принтерди алып атканда принтерди бекер берем, бирок картриджди сен менден алып тур дейт да бизнесмендерчи. Ошол сыяктуу эле Япониядан же Южный Кореядан келген аппаратуралардын баарын айтып атпаймынбы, бюджет баланска алып, анан ошону оңдоону. Анан ошону менен иштеп аткан адистин зарплатасын Япониянын адистиникинде болбосо дагы ошонун хотя бы тең зарплатасын албаса, ал жерде иштебейт да. Ошондуктан бул гранттын артында дагы аябай чоң милдеттер биздин өлкөдө дагы, биздин жарандарда дагы аябай турат да. Финансы министри болуп жүргөндө мен текшертсем, рентген аппаратын алып барып, бир гуйын түрмөнүн ичине коюп коюптур да. Аларды бир 2 жуманын ичинде эле ошо рентген аппарат менен алып өтсөң, баарын билип коесуң, туберкулез ооруган жокпу да. Эми ошол эркинде рентген аппаратты андан көрө бир областка коюп койсо, бир область кишинин баарын өткөзүп алсак болот эле да. Мен эффективдүүлүгү деп атканда ушуну айтып атам да. Жанагы биздин экономиканы башкара турган премьерибиз 30 жыл боло элек, 26 жылдын ичинде 30 премьер алмаштырып эле, ал жаңы эле түшүнүп келатканда отставкага кетип калып, ушунун баарын караган бир кожоюн жок болуп атат да. Жөн эле иреттеп койгонго мүмкүнчүлүк болбой атат. Азыркы кожоюндун чама-чаркы жетчүдөйбү мында? Азыр мына жетип келатат. Айтып атпаймынбы? Быйыл биринчи жолу ошо бюджетти жалаң өзүбүздүн ички ресурстар менен өзүбүздүн чыгымдарды жабабыз. Гранттардын баарын өнүгүү жолуна салайлы деп атат. Анан инвентаризациянын үстүндө дагы мына 9 айдан бери иштеп, жок дегенде өкмөттүн колунда эмне бар экен, ошого чамасы жетти да. Мына бир күндө баарын бүтүрө албайбыз, бирок барабыз. Уланталык кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угат алабыз, айтыңыз. Менин атым Максат, Бишкектен жагып аткан. Ак мырзага суроом бар эле, негизи бул кайталанып калышы мүмкүн гранттар боюнча. Гранттар бул акча кайтарамсыз акча болуп атпайбы? Ооба. Эгерде башка бир өлкө Кыргызстанга грант катары акча бере турган болсо, оорукана сала турган болсо, же мектеп сала турган болсо, өздөрү келип салып кетсе болбойбу? Мисалы бизге грант катары мектеп салгыла деп акча берет, бирок мектептин сапаты жок. Андан кийин бир жылдан кийин эле бузулуп калат да, негизи мектептерибиз баары түшүп калат, дубалдар түшүп калат. Сапаты зурдап. Рахмат бул ою. Мисалы ошол эле Кытай мамлекети жана 100 миллион долларга чейин жолго берген. Анан ошо өзүнүн компаниялары келип Бишкекке жолдор салып алып кетти да. Андайлар дагы мындай көп эле көрүнүштөр бар. Тилекке каршы биздин дагы бир жолу айтайын, биздин өзүбүздөн кетип атат да. Өзүбүздүн курушчулардан кетип атат. Өзүбүз ошо убагында текшере албай атабыз. Өзүбүз алкымыбызды тыя албай, ошолор менен аралашып кетип атабыз коррупциялык схемалар менен. Ошондуктан мындай грант жагынан кичине кыйналып, орду менен иштебей кеткендеринен дагы көбүрөөк күнөөнү өзүбүз тараптан карап коюш керек болуп атат. Мисалы азыр биз насыя жөнүндө сөз болгондо, эң көп насыя бул энергетиканын жол тармагына жумшалып атат деп айтып келип атабыз. А гранттар көбүрөөк кайсы тармактарга келип аткан экен? Ушундай бир анализ барбы? Азыр акыркы анализдер бүгүнкү күнү чыга элек. Биздики эле ошо 25% кредит алдык. Ошонун бир
биз баягы 50% мурун кредит алчубуз, 50% грант болчу да. Атайын ошондой условиялар бар болчу. Кийин 35% грант, калгандары кредит деп келинет да. Демек, эң эле чоң гранттардын баары дагы ушу кредиттерди турмушка ашырыш үчүн энергетика тармагына келген. Андан кийин жол куруу тармагына келген. Анан бир 5%ке чейин здравоохраненияга келген. Андан кийин билим берүү тармагына келген, айыл чарба тармагына келген. Айтор бүт баары кичине-кичинеден баарына тарап кеткен да. Программабызды сиз Facebook, YouTube'дагы баракчаларыбыз аркылуу да көрсөңүз болот. Ошондой эле программабыз азыр онлайн түрүндө интернеттеги сайтыбызда дагы жарык көрүп жатат. Ал жака дагы баш багып маалымат алсаңыз болот. Кийинки угарман, саламатсызбы? Рахмат. Угатабыз сизди. Мына атайын Акылбек кошуп коюңузчу. Угатабыз, түз эфирде сизди. Атайын бөлөк жактан звондоп турсам, тети жактан өзүм уюлдук телефон менен. Айтыңыз, угатасыз. Ошол угатабыз. Да. Акылбек алтыным. Акылбек алдыңа этейин. Сен деген күчтүү экономистсиң. Күчтүү экономистсиң. Аябай, мына ачык айтайын, сен деген туура эмес жолго түшүп алдың. Сен деген алдыгы жанакы килтеген гранттар боюнча сурооңуз барбы, угарман? Чоң жана экономист. Угарман, сиз сурооңуз түшүнүксүз болуп атат. Бир аз оюңузду жыйынтыктап туруп, анан режиссерубузга калтырып койсоңуз, Бизге келгенде бир топ суроолорубузга жооп алып берсеңиздер деп кайрылгандар бар да. Сырткы карыздар боюнча дагы көңүл бөлүп койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Жылыш барбы деп кайрылган. Сырткы карыздан коркпошубуз керек. Карыз менен көп эле мамлекеттер бутуна турган да жашайт. 7 миллиард анан 100 миллион долларга чейин карыз алып турбуз. Ошонун 3 миллиардын кайра берип бүттүк. 26 жылдын ичиндечи. Демек карыз алганды да, карыз бергенди дагы үйрөнүп атабыз. Бирок ошонун эффективдүүлүгүн карашыбыз керек болуп атат. Ошол эле жолго 2 миллиард доллардан ашык алдык. 2000 километр жол курдук. Бирок бул асфальтобетонный жол деген күн сайын карап туруш керек да. Тешик деген болбош керек, жарака деген болбош керек. Мына ошо кредит алып алдык, анан ошо жолдорду караганга бюджеттен акча бөлбөй атабыз. Болгон 3% бөлүнүп, мына Ош-Бишкек жолу талкаланып атат. Биз жаңы альтернативалык жол курабыз деп атабыз да. Бул кичине Африкалык өлкөлөргө окшош баратабыз да. Биз алган, кредитке алган нерселердин баары жол болобу, анда жолубуз такай иштеш керек. Жол болсо мына 2 миллиард доллардан бир 300 миллион 2 миллиард 300 миллион долларга чейин энергетика тармагын алып турбуз. Бир да ГЭС курганга албаптырбыз да. Жаңы кубаттуулук энергетиканы бере турганды албай эле счетчиктерди, анан каякта трансформатор, тигил бул деп эле майда баракат бирдемелердин баарына кетире бергенбиз. Уланталык, азыр дагы угармандыга саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Менин атым Жума. Менен мындай суроо бар да, биз акча менен келген грант бул негизи ал түшүнүктүү. Бирок мына аппаратура менен келген гранттардыкы бул биздин коопсуздук жагы жаман болуп атат да. Например, бул министерствого мынча компьютер берилди, бул министерствого мынча Америка берди, Кытай мыны берди. Ал компьютерлер эмне деген компьютер, кандай компьютер текшерген киши жок. Мына Өзбекстан эч качан мындай аппаратура менен грант албайт экен. Ал акча менен алып, кийин Ленинградта атайын текшерилген жерден гана компьютерлер сатып алат экен. А бизде болсо мынча келди, анча келди, ала беребиз. Анын ичинде канча жучоктор келди, эмнелер келди билбейт экенбиз. Туура айтып атасыз. Азыр мына Россияда аябай чоң жанжал болуп атат. Үтүктөр, чайнектер өзүнөн өзү ойгоно берет экен да. Анан ошонун деңгээлинде аябай катуу скандал болуп атат. Эми кайсы өлкөдөн экенин айтпай эле коеюн. Демек биз дагы ошол эки жаңы технологиялар деп атабыз, цифровой технологиялар келип атат. Мунун баарындагы биздин коопсуздугубузду карап, бизге ылайыктууларын гана алып, же болбосо биз андан баш тартышыбыз керек да. Көп угармандарыбыз кызыгып атат. Мисалы, эң көп каражат жана жогоруда да учкай токтолдуңуз эле, энергетиканын жолго берилип атат. Аябай кыйын абал, эч ким жооп бербейби. Эгер жооп берсе дагы абал өзгөрөт эле дейт да. Мисалы, ушул гранттардын жанагыдай максатсыз пайдаланылышы, же болбосо жеп ичип кетилип атышы боюнча маселеде конкреттүү адамдардын жоопкерчилигин кароого убакыт келгендир. Убакыт келди. Азыркы урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович келгенден бери өзүңүздөр көрдүңүздөр, эки премьер-министр азыр сотко өттү иштери.
ошо дагы ушу кредит менен грантка байланыштуу да. Ошол эле чуулгандуу ТЭЦ боюнча. 20 миллион доллар грант беришкен экен. 3 миллион долларга кара кечеге ТО жасайбыз дептир. Же ТОсу жок, же 3 миллион долларыбыз жок да. Мына ошо 20 миллион доллардын аягына чыга албай атабыз. Мына 2 миллион доллар берип 2 мектеп курабыз деген экен, бирөөнү түштүккө, бирөөгө түндүккө. Анын ордуна бир эле мектеп болуп калып, мунун дагы аягына чыкпай эле, мына ушул эркиндейлердин артынан мен ойлоп атам, келген бүгүнкү президентибиз тилекке каршы араң иреттегенге үлгүрүп калат го деп атам да. 6 жыл деген өтө эле кыска мөөнөт. 17-жылы шайланган, быйыл 19-жыл болуп калды. Бирок иреттеп бүтүрөт аягына чейин. Бул персоналдык түрдө жоопкерчилик болмоюнча бизде тартип орнобойт да. Кийинки угарман саламатсызбы? Угатабыз. Дагы угарманыбыз жазып атат. Бул дагы ушул энергетика, жол маселеси боюнча жолго деле тынбай эле гранттар, кредиттер, насыялар келип атат, бирок эч бир натыйжасы болбой атат. Ошону көбүрөөк көзөмөлдүк алсаңыздар деген талабын коюп атат. Сырттагы карызды ошол убакта жеп ичкендерди үй мүлкүн сатып берүүгө болбойбу дейт да. Бул жанагы экономикалык кылмыш катары эсептелгендерди төлөтсө деген ой. Азыр эгерде сот ошондой чечим чыгарса, ошондой кадамдарга барышыбыз керек. Бирок бул мына ушу гранттарды ала турган болсок, 3 миллиард долларды жеп алды, ичип алды дегенде мен алысмын. Бирок эффективдүү түрдө пайдаланбай калган үчүн моралдык жагынан жоопкерчилик тартыш керек. Ал эми жана кредиттерди турмушка ашырып атканда уурдоолору болсо, укук коргоо органдары ошондой шарттарга барып атат азыр бүгүнкү күнү. Дагы бир угарманыбызды азыр угабыз. Саламатсызбы? Кулак сизде, угарман. Саламатсыңар. Саламатчылык, өзүңүздүн тааныштырып койсоңуз. Акылбек Жапаровго суроо берейин дедим эле. Акылбек Жапаров, сиз бир тууралуу маселе козгоп атасыз да, мына келген гранттар боюнча эми калган ушул жөнүндө иштесеңер. Жана сиз айткан менен асфальт завод же да ошо керектүү нерселерди алып, акчаны майда чүйдөгө коротпой, ошо Кыргызстанга бир завод же бирдеке туруп калган керек. Анткени сиз айткандай жолдор жасалат да калып калат. Мисалы үчүн ошо Самырдын ичинде жол салынды, ошо жерге асфальт завод калтырып койсо болот да куруп. Кийин тешиктер бар, жамалмак турабы? Кандай дейсиздер? Мына Япониянын грантынан Кочкорго асфальтобетонный завод турду эле. Азыр бүт Нарын областына асфальт чыгарып берип атат да. Мына ушундай талаптарды койсок болот. Мен эсимде бул 2018-жылы болуш керек эле. Ошо сиздин бир кесиптешиңиз Зиядин Жамалдинов мырза жогорку кеңеште айтты эле. Сырттан келген гранттар элге насыя катары үстөк пайыз менен берилип жатат депчи. Анан ушул маселенин өзү канчалык деңгээлде мыйзамдуу деп ойлойсуз? Жок, атайын мен убагында 2005-жылы муну киргизип кеткен. Встречный фонддорду атайын биз түзгөнбүз. Ошо Япония мамлекети менен, Германия, Кытай мамлекеттери менен алар менен дагы сүйлөшүп, мисалы 20 миллион доллар же 30 миллион доллар келе турган болсо, ошо япониялык мисалы грантты ала турган болсок, алар айтышкан, муну жөн эле бир эле жолу таратып ийбестен силер жакшыраак иштетсеңер болот эле. Бул бир эле жаранга жардам бербей, 1000 кишиге же болбосо 10 000 кишиге жардам берилсин деп, ошондуктан биз аларды дагы 5 жыл, 10 жыл эң эле көп деген ошо 10 жылга чейин кредит катары айыл чарба техникаларын беребиз. Демек келген грант насыя катары бизден берилет. Жок, бизде насыя катары эми ал эң эле аз насыя менен берилет. Келген гранттардын баары доллар менен келинет. Анан жанагы саясий риск, анан валютный рискти кошсок эле 10%ке чейин чыгып кетип атпайбы? А биз айыл чарба техника калгандарын 3-4% менен берип атабыз. 5-10 жылга берип, бирок анын калган келген акчасын бюджет менен бөлөк жака жумшай ийбей, кайра эле ошо фермерлерге сельхозтехникага жиберип атабыз да. Бул жакшы ыкмалардын бири. Зиядин мен коллегамдын бир жеринен эле колдосок болот. Ошону процентсиз пайызсыз берсе, пайызсыз берип эле срогун кичине узунураак кылып, ушул жагын караштырсак болот. Бул жерден а киши туура айтып атат. Жакында эле ушул февралдын ортосунда болуш керек эле, ошол сиздердин тармактык комитетте жанагы Германиянын Кыргыз мамлекетине бере турган гранты боюнча да талкуу жаралды. Эгер жаңылбасам, бир 5 миллион евро грант болсо керек. 40 миллион. 17-18 жылы 40 миллион еврога грант беребиз дептир. Тилекке каршы
президентский шайлоо болду, анан тигил болду, бул болду, өкмөттөр алмашты деп атып кечигип келип, азыр булар 19-жылдан 21-жылга чейин беребиз деп атат. Ошонун компоненттерин карап койсоңуздар, жаштарга жардам берүү боюнча эле 11 миллион евро каралыптыр да. Мен айтып атпаймынбы? Ошо 11 миллион еврого бир жакшынакай путу куруп албайлыбы? Путубуз бар. Ошонун ичине жаңы мындай чоң машиналерди айдап турган. Алардын деле материал техникалык базасы начарлады да. Жок, начарлады. Мен ушуну дагы бир 10 жылдан бери ишке ашыра албай жүрөм. Узбекстан атайын Россия менен договор түзүп алып, өзлөрүндө чоң автобустарды айда турган, мисалы Мостранс деген уюм бар экен. 50 000 сомдон өйдө алат экен, чоң автобус айдагандар, троллейбус айдагандар. Мына ошолекиндей бир атайын училище жазып алсак. Биз эми чоң жогорку билимдерге катуу эле умтула бербей, кыргыздын баарын чакырат элем, биринчи бир жылдык ошондой училищеларга кетирейли. Жаштарга ошондой кылбайлыбы? Анан түштүктө бирди, түндүктө бирди атайын жүрүм турумдарды үйрөтө турган, касса аппараттарды үйрөтө турган. Ушундай нерселерди жазайлы деп атам да. 11 миллион евроны булар эми оюндарга, ошонун деңгээлин көтөргөнгө, тренингтерге, тигиндей мындайга жумшайбыз деп атат да. Мына ушуну биз суроо талап катары өкмөттүн астында коюп атабыз. Мындайдан ары жардам бергиле. Ошол Германия өлкөсүнүн насыясы боюнча дагы социалдык түйүндө талкуу болду эле. Мисалы, ал каражатка бир малды кантип жайыш керек, тоютту кантип камдаш керек деген сыяктуу нерселерди үйрөтөт экен. Бул кыргыз үчүн күлкү келерлик көрүнүш депчи. Туура. Дагы эле биздин сурообузду берсеңиз деп кайрылып атат. Орусиянын грантына ГЭС салып, Бакиев ачкан ГЭС иштеп жатабы дейт. Жок, бул ал Орусиянын грантына салынган эмес, ал жалаң бюджеттин эсебинен салынган. Болгону тилекке каршы 26 жылдан бери бир гана ушу Камбар-Ата 2-нин бир агрегатын кое алдык. Ал болсо бүт бюджеттин эсебинен. 2005-тен 2008 жылга чейин бюджет 3 эсе өскөн. Өкмөттүн карамагында 6,5 миллиард сом улуттук банкта депозитинде турган да. Ошонун эсебинен бул Камбар-Атанын бир агрегаты коюлуп, бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Азыр Русгидро менен мына өкмөт башчынын жолугушуусу болду, мына кече эле маалымат каражаттарына таркатышты. Бул ГЭСтин тагдыры эмне болгон турат? Маалыматыңыз барбы? Жок, бүгүнкү күнү жок, бирок тилекке каршы Русгидронун 37 миллион Москвада дагы орустун экономисттери менен ошолорго тиешеси бар кишилер менен сүйлөшсөм, алар уже куруп бүтүп коймок экен. 1,5 жыл биздикилер жер бербей, бизди кошосуңар, биздин компаниялардын кызыкчылыгын дегендин ордуна өзүнүн кызыкчылыктарын коюп, 1,5 жыл жер бербей койду дейт, анан 1 жыл техникабызды киргизбей койду дейт да. Мына ошол тараптан биз аябай капа болдук. Силер бир тараптуу жөндөн эле бузуп алдыңар. Эми керек болсо биз муну куруп бергенге даяр элебиз деп атат да. Эң оболу Русгидро мурун электр энергияны каяка сатабыз деп аткан да. Бүгүнкү күнү бирдиктүү энергетикалык рынок пайда болду ЭАЭСтин алкагында. Азыр электр энергияны любой жака сатсак болот да. Соңку угармандык алчы, саламатсызбы? Байланыш үзүлгөн экен. Анан көп дагы эле угармандар кайрылып атат да. Мына жакында Орусиянын президентинин Кыргызстанга сапары күтүлүп жатат. Айрым маалымат булактарында инсайдерлик маалыматтар чыга баштады дейт. Орусия Кыргызстанга бир топ насыя, анан чоң көлөмдө грант берери күтүлүп аткан экен. Сиз комитеттин мүчөсү катары уксаңыз керек, ачык айта аласызбы дейт? Жок, мен уккан деле жокмун. Анан биз эми чоң эле үмүттөтө бербеш керек да. Бул нерселерден Орусиянын президенти келгенде колубуздан келсе, ошолор аркылуу жанагы Верхненарынский каскадты чечип алсак, бул биринчиси. Экинчиси, ушу жанагы Газпром деген келген, ушу газ боюнча чечсе, анткени бир 2 жылдын ичинде Өзбекстан өзү аябай катуу өнүгөт, газды бизге да бере албай калат. Жалаң электр энергиянын негизинде да ТЭЦтердин баарыныкы тең. Ошондуктан түштүк жакты биз газ менен камсыз кылыш үчүн аябай чоң разведка кылышыбыз керек, акчалар керек. Ушундай чоң проектлерди бүтүрүп алыш керек. Ошол эле Дастан заводун кайра ишке киргизишибиз керек. 5000 киши иштейт эле. Мурунку ушу оборонный комплекске иштеп аткан заводдорубузду иштетип алсак, жакшы болот эле да. Биз грант кредиттерди үмүттөтө бербей, ошо заводдорду кайра иштеткенге умтулсак жакшы болот эле. Кийинки угарман күтүп жатат. Угайын, саламатсызбы? Саламатсызбы, Кубанычбек мен Бишкек шаарынан. Акылбек беке, азыр силер финансист болгондон кийин көп нерсени деле түшүнөсүз. Бул гранттардын отчетторун биздин счетный палата, прокуратура дегендер барганда текшере албайт да. Алар азыр дополнительно, азыркы бюджетке дополнительно берилет бул гранттар. Ошол эле больница, ошол эле башка эмелерге.
органдарга. Алар бухгалтерлери, директорлор аны айтпай деле койсо, тигилер билбей эле текшербей эле кете берет. Биздин ошо укук коргоо органдар эсеп палатасы эл аралык финансылык стандарттарды текшергенди үйрөнүш керек. Ошондо гана алар ошо гранттарды текшере алат. Англис тилин билиш керек. Анан биздин парламентте ыкчамыраак мындан ары кыймылдайлы деп атабыз. Ошо грант берген парламенттерге да кайрылып, алардын ошо отчетторун да алып анализдеп турайлы. Соңку жыйынтык менен мындай жалпы бир кеңири так маалымат менен коомчулук качан тааныша алат? Гранттар канча келди, кандай бөлүндү? Мен ойлоп атам 1-майга чейин биз жумушчу топ ушу жумушту бүтүрөбүз, иреттеп баарын ордоруна коебуз. Кайсы тармакка канча грант алынган, ошондон эмне пайда көрдүк? Кружка алсак, кружка каякта турат? Же уже талкаланып жок болуп кеттиби деген нерсенин баарын 1-майга чейин буюрса өзүңүздөргө отчет бергенге даярданып атабыз. Рахмат. Бүгүнкү талкуубуздун катышуучусу Жогорку Кеңештин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Акылбек Жапаров болду. Гранттар тууралуу сөз кылдык. Бардыгыңыздарга ийгилик.